Мамлекеттик каттоо кызматынын Ысык көл облустук башкармалыгынын кызмат адамдары пара талап кылууга шектелип кармалды. УКМКга ишкер арыз менен кайрылып Ысык көлдүн жанындагы аймакта жайгашкан арыз ээсине таандык кымбат жер тилкесинин бир бөлүгүн опузалап алган Ысык көл мамлекеттик реестринин башчысына карата чара көрүүнү өтүнгөн. Бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, мамлекеттик каттоо кызматынын Ысык көл облустук башкармалыгынын кызмат адамдары жеке ишкерлердин бири менен болгон кылмыштуу системанын далилдери аныкталып, жеке пансионатка ээ болуу үчүн жабырлануучуга таандык жер тилкесинин жанындагы жерди кызмат адамдын менчигине каттоого мажбур болушкан. 28 сентябрда пара талап кылуу боюнча кылмышка шектүү катары Ысык көл мамлекеттик каттоонун директору, анын кол алдында иштеген кызматкери, ошондой эле жеке ишкер кармалып, УКМК тергөө камак жыйынынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Даярдалып түтүкчөлөргө баштыкчаларга салынган баңгизатты Бишкек шаарынын аркыл жерлерине таштап, кырда алга ошол жерден алып кетүүгө шарт түзүп берип жүргөн кишилер кармалды. Баңгизатты мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүү боюнча кызмат менен Ала Мүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам издөө иштерин жүргүзүп, интернет дүкөндөн баңгизаттын партиясын алып жаткан 23 жаштагы жаранды кармаган. Анын шымынын оң чөнтөгүнөн тоголоктолуп, кызыл түстөгү 18 даана түтүкчөгө салынып, даярдалган зат табылган. Ыкчам ишкердин жүрүшүндө кармалган жаран баңгизаттын алдын ала кайсы жерге катылганын милицияга көрсөтүп берген. Эсептей келгенде Бишкектин аркыл аймактарынан таштардын алдына, жалбырактардын арасына жана башка жерлерге катылган 21 даана баңгизат баштыкчалары табылган. Кармалган кишиден алынган баңгизатты эсептегенде 40 даана чыккан. Алар бир ирет пайдаланууга ылайыкталынып жасалган. Ушул эле күнү Бишкектеги соода борборунун жанындагы кылмышка катыштыгы бар деп шектелип, дагы бир адам, 21 жаштагы жаран кармалды. Бул фактылар боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, кармалгандар тергөө абагына киргизилген. Кубанычбек Бөкөнтаев өлкөнүн улуттук банкынын төрагасы кызматына дайындалышы мүмкүн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев өзүнүн Telegram каналына жазды. Анын айтымында парламенттин экономика жана фискалдык саясат комитетине Абдыгулов өзүнүн каалоосу боюнча кызматтан кеткендиги тууралуу документ келип түшкөн. Ал эми анын ордуна Кубанычбек Бөкөнтаевди дайындоо тууралуу сунуштама келген. Курманбек Бөкөнтаев Бакиевдин доорунда улуттук банктын төрагасынын орун басары кызматын аркалаган. Ал ошондой эле Кыргызстандагы депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы болуп саналат. Борбордук шайлоо комиссиянын 28 сентябрда маалымдаганы боюнча бир мандаттуу округтан өзүн Жогорку Кеңештин депутаттыгына көрсөткөн талапкерлердин саны 40 адам болду. Алардын арасында алгачкы аял талапкер Юлия Лилиенталь номер 13 Сузак округунан ат салышат. БШКнын маалымдашынча, ушул эле округтан өзүн көрсөткөн талапкерлердин арасында азыркы депутат Тазабек Икрамов да бар. Жогорку Кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу система менен ат салышууну көздөгөн жарандар 18 октябрь саат 18:00 чейин тиешелүү документтерин өткөрүүгө тийиш. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет. Анын 54-ү партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланат. Париж келишими менен климаттын өзгөрүүсүнө карата Кыргызстандын улуттук салымына байланышкан долбоор кабыл алынды. Бул тууралуу буунун басма сөз кызматы кабарлады. Долбоорду талкуулоо 27 сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Динара Кутманова, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, буунун өнүктүрүү программасынын климаттын өзгөрүшү жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Лира Жолдубаева жана буунун өнүктүрүү программасынын Промис долбоорунун координатору Бактыгүл Исабековалар катышты. Климаттын өзгөрүүсүнүн алдын алууга карата кабыл алынган бул долбоорго ылайык Кыргызстанда бир катар иш-чаралар мерчемделди. Кыргызстанга Өзбекстандан 1000 тонна күздүк буудайдын үрөөнү алынып келинди. Бул тууралуу Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Буга 2021 жылдын 26 мартында Ташкентте кол коюлган Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиясынын протоколу мүмкүнчүлүк түздү. Күздүк буудайдын асыр жана давыр сортторунун үрөөнү келди. Бул сорттор биздин дыйкандарыбызга, фермерлерибизге жакшы белгилүү сыноодон өткөн. Республиканын мамлекеттик реестрине киргизилген. Ошондой эле өлкөнүн бардык региондорунда сугат жерлеринде колдонууга болот деп айтылат билдирүүдө. Үрөөн республиканын региондоруна таркатылып 2022 жылы түшүмсөө үчүн колдонулат.
Тышкы иштер министрлиги Орусияда жүргөн кыргызстандык жарандарды 30 сентябрга чейин миграциялык документтерин толугу менен иреттөөгө чакырды. Бул тууралуу аталган мекеме атайын билдирүү таратты. Орусияда быйыл 15 июнда президент Владимир Путин коронавирустун алдын алуу үчүн чет өлкөлүк жарандардын жана Орусиянын жарандыгы жок адамдардын абалын жөнгө салуу боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 30 сентябрда Орусиянын аймагында жүргөн башка өлкөнүн атуулдарына карата миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү аяктайт. Министрлик ага чейин миграциялык каттоо, эмгек келишимин түзүү, аны расмий каттатуу сыяктуу иш-чараларды толук бүтүрүү зарыл экенин эскертти. Мындай документтери болбогон шартта миграциялык кызмат, полиция айыппул салат же Орусиянын аймагынан чыгаруу чечимин кабыл алат. Орусияда акыркы тапта расмий эсеп боюнча 6000ден ашуун кыргызстандык эмгек мигранттары бар. Бейрасмий эсепте 1 миллиондон ашуун экени айтылып келет.